Assalamu alaikum жамаат, кандайсыздар? Тинчпиздар? Ден соолуңуздар жакшыбы? Барыңыздар иштеп атасыздарбы? Биз азыр мына Сарыагачта жүрөбүз да, немеде. Казакстанда, Шымкентте. Биз Сарыагач Жетисай жактабыз. Биякта Өзбекстандын пиязы вагон болуп чыгаптыр. Каалоочулар жылай жумушка чыгам дегендер, бияка келсеңиздер жүккө экен бул жакта Россияга пияз. Ал жакта Баткенде контрабанданы үзөлү жалпыбыз короче. Тажик менен навсегда мамилени үзүпчү. Азыр казак балдар менен иштешип турат, бизге машиналарга жүктөт да пияз. Неге тажиктин пиязы чыкпайды десем, тажиктер айтат, казак балдар айтат. Брат дейт, тажиктин пиязы бир вагону растаможка менен $8000 ашып кетти дейт. Растаможка өзү эле дейт, ал жол киреден сырткары. Вагонун Өзбекстандыкы $2000 менен чыгып атат дейт. Короче дейт, Өзбекстан, Тажикстанды конкретно свежий немеде бууп койгон дейт. А Тажикстанда вообще пияз дейт, валам дейт. Казак балдар айтат да, пияз менен жылыга иштечү балдар айтат. Валам дейт, вообще мощный конкретный сорттору деле копейка болуп атат дейт. Алыгыла биз жөнөтөлү дейт, бизге невыгодно болуп калды дейт, растаможкасы менен ал дейт. Ошого только азыр Өзбекстандыкын урутабыз дейт, Тажикстандыкы уже не резон дейт, короче. Ошо тажиктерди булар да кысып коюптур Өзбекстан. Тажиктер Тажикстанда мындайча айтканда конкретно уже ажиотаж башталыптыр да. Ошол каалоочулар болсо ушу Сарыагач жака келип, ушул жакта машина издегендер да толтуруп атат. Россиянын бүт эле областтарындачы. Кыргыз машиналар толтура келип жүктөп кетип атышат мына. Полный эле кыргыз машиналар основной. Да бир 10 күндө дарыбыз башталат деп атышат бияктагылар. Ушул жамаат, ушул жаңылык сиздерге.